бүгүнкү ошол Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагимдин расмий сапары бул Кыргызстан менен Малайзиянын эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерге абдан өзүнүн зор салымын кошот. Анткени дайым эки өлкөнүн ортосундагы жогорку жетекчиликтин ушундай жолугушуулары албетте эки өлкөнүн ортосундагы мамиленин алдыга түрүшөт. Анан ошол бүгүн ошол премьер-министр Малайзия менен биздин президентибиз деген биргелешкен ошол макулдашууну деген кабыл алышат. Ушул макулдашууда биз деген эки өлкөнүн ортосундагы саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитардык катнаштардын баарын тең чыңдоо дагы жаңы деңгээлге көтөрүү деген ошол максат болуп атат да. Эки өлкө соода жүгүртүүнүн азыр көлөмү канча болду экен? Канчага чейин жеткиребиз деген мақсаттар коюлуп атат? Мындай да, көлөмү биздин деген статистиканы караганда где-то 18 миллион доллар да жылына. Экспорты биздики абдан аз, жок. 18 миллиондук ал деген импорт, Малайзиядан келген товарлар. Алардын деген санаганда 35 миллион доллар дейт да. Мындай айтарым, мисалы деген башка өлкөлөргө салыштырганда биздин деген ушундай окшош да. Бул эмне себептен болуп атат? Анткени көптөн бери эки өлкө деген бири-бири менен мындай тыгыз байланыш болбой калып, анан ар кандай шарттар болду да. Эми азыр эки жетекчилик эки өлкөнүн деген ушул эмени көлөмдү деген бат эле көтөрсө болот да. Анткени бизде туризм тармагы бар. Мындан тышкары Малайзия деген анын деген ички дүң продукту 1 триллион доллар да. Санап көргөндө 34 миллион калкы болгону менен абдан жогорку деңгээлдеги өзүнүн экономикасы бар. Анан адамдары да аябай мындай жогорку деген деңгээлде жашашат да. Анан ушул көп тармактуу деген катнаш деген бизге деген Кыргызстанга албетте өзүнүн деген жакшы мындай таасирин берет да.